Анан мына жанагы дүйнөлүк саламат сактоо уюму баштап, биздикилер баштап, башкалар баштап ушу чоң адистерди алып ушу экинчи толкуну, үчүнчү толкуну бүтүлөт деп атат. Эми сиздин бул илгери бул эмеге таянып атат. Жанагы испанский грипп болгон экен. 1901 жылдарда. Чума деп, испанский грипп, чума эмес, грипп болгон экен. Ошол грипп бир келип 100 миллион кишини алып кеткен экен ошол убактарда. Испанский грипп. Бу да ошондой пандемия болгон экен. Бирок ал бир келип, анан кайра кайталанып келген экен да, ошо ноябрь убагында кайра кайталанды. Вот ошонун основаниясында булар да ошондой эме ойлонуп атат. Башында биз ойлогонбузбу, бунчылса баягы сезонный грипп деп жоголуп кетеби деген, андай эмес экен, бул грипп деген, бул грипп эмес экен, бул бөлөкчө вирусный поражение. Кээ биреулер биздин улуу аксакалдарыбыз эмелер бай жөнөкөй эле грипп экен деп атышты. Грипп эмес экен, өлүп атпайбы деген, кырылып атпайбы. Кээ бир жана политиктер болсо тантырап вирус деген жок, бул жана политический игра деп, дүйнө жүзү эметип атса, Кыргызстан эмес дүйнө жүзү эметип атса, ушунчалык эме болобу, ушунчалык акыл жетпейби, ошону ойлонбойбу. Дүйнө жүзү кыйкырып өкүрүп атса тетиңип атса. Ана кайдагы Кыргызстанда эле көтөрүлгөн эме деп вирустун жана жоктугу көзгө көрүнбөйт бул. Бул Третья мировая война болду мына. Согуш, илгерки согуштар. Мен ошондо илгерки согуштагылар өлгөндөргө памятник коюшту го жердин баарына. Мен ошондо коеюн деп атам ушу врачтарга. Астынан өтүп баратканда шляпасын алып, бул врачтар экен деп окуп, бер жагында кандай болгон жакшы врачтар кетип калган, медсестралар кетип калган. Ийилип атканын көрүп атасыңар жана мен ушул Демирге ушу Борбор шаарда ишке ашса, андан кийин жерлерде, райондордо да андан кийин уланып кетиши толук мүмкүн. Мен аны эртең Ошто да коёр, мисалы, немелерде да коёр. Кече Бабановдуку жүрөт го, волонтерлорго коём деген немеси жүрөт, бир эмеси волонтерлор. Волонтерлор койсун алардан. Ошондой мен ушу эптеп ушуну ишке ашыкпаса жакшы болот дейт. Эл көтөрүп кетсе жакшы болот да. Жөнөкөй элге кайрылган ушул болот. Лицевой счет ачылган, медакадемияда бар. Профсоюзный лицевой счет. Фондон канча бир тыйындан ыргытса деле 10-50 миллион деген неме жетет болуш керек ошо менин оюмча. Менин оюмча миллионна элге ыргытып койсо бир тыйындан ыргытса. Өзүңүз салым кошуп баштап берген. Мен биринчи жолу мен $1000 бердим. Анан ойлоп бирөө жазып койду, ас бердиң го деп. Мен врач болгон эмемди отпускнойдун баарын салып берип койдум ошенге. Мен отпускной үйдөгүлөрүмдү айттым, момундай көтөрүлдү. Баягы күнү кислородный концентрат сатып берейин деп биринчи больницага да кайрылдым мен ошондой деп. Колуман келген жардам берейин деген эмеден. Анан муну асыр көтөргөн себебим мына. Бирке деген бул вирус кеткенден кийин элдер унутат муну. Кайрылып баягы эмедеттерди окуяга кайтадан даже мен ошол ичине баягы распад. Азайганда эле унута баштады. Эми уну унутат эртең эле канча өлүп кеткендерди унутат. Ошонун убагында муну ушуну койдуруп койсом, ары өткөн бери өткөндөр бул кылымга калат да. Бул COVID-19 деген ал өчпөйт. Бай испанка дегенде болуп, бу да өчпөйт. Бир кылымдан кылымга жерде турат, жанагы жерде. Ошондой. Ооба. Айдана Мырзабекова деген биздин институттун эмеси, студенткасы, ада кетти бар. Жаш 5-чи курска кетти. Канча жаштар, профессорлор кетип атат. Ведущий специалисттер бар кетип атпайбы мындан. Ушундай медайымдар кетип атат, бакыштар чыркырап кетип атат ушундан. Аны бир нерсени сизден тактап сурайын. Сиздин баягы номер 1 больницада жана Фучукте көп жыл иштеп атасыз эми. Анын жетекчиси дагы көп жылдан бери иштеп аткан. Жакында баягы ыктыярчылар менен берген жардам баягы таратылган жок деген кызычуу менен кызматтан алынды. Эми ар ким ар кандай айтып атышат, жазып атышат. Эми сиз мен ошо киришпей эле коеюнчу. Мен эмеге бар. Ал мен көргөндө жокмун, демесем барганда жокмун. Неден биз эмеден аякта эме коронавируска жапты больницабызды. Ошо мен сыртта болуп калмышмын. Аны жанагыдай ошонуку чын болсо, анда тура эмес, жана действительно жана волонтёрдүн деген анда тура эмес, анда ошо наказаниясын алсын да ошондо. Мен аякта билбейт экенмин, чын айтканда мен аны жанына болбогондо айта албайт экенмин. Даярданып калды. Даяр болуп калды. Опыт алып алышты. Кандай кийип чечкенди да түшүнүп алды. Ата ошону туура эмес кийинип чечинип алгандан да ошондон жуктуруп алгандар болду мисалы. Анан эми дарылаганда да билип калышты, кандай дарылай турган. Протоколдор бар уже. Специалисттер иштеп атат эми азыр. Ушуну мурун жасаш керек эле. Мурун жасаш керек. Жанагы
Mına mart, aprel, may 3 ay жөн эле жерден кетип калды да эми 3 ай жөн эле кетти. Анан эми саламаттык сактоо министрлиги боюнча Кандай? саламаттык сактоо министрлиги боюнча сурагым келип атат да. Бул сүргүлөлөп кетиришти, кылмыш козгоду. Кийинкиси деле баягы ооруп айыкты, жакшы иштебей атат деген сындар болуп атат. Министрликке реформа керек. Министрликтин өзүндө дары дармек башкалар боюнча коррупция бар деген көп сөздөрдү угуп жүрөсүз да. Бул боюнча пикириңиз кандай? Эмне айтасыз? Бөлөк министрлер жана бирөөсүн айтып кетпедим. Илгери мунун баарын Манас 1, Манас 2 деген талкалаган здравоохранениеден талкалап салышты. Илгери мисалы взрослый чоң кишилер өзүнчө поликлиника, балдар азыр баары аралашып поликлиника туберкулезу деле жүрөт, ошонун баары эле жүрүшөт, ушул баары какырынышып эмелер менен балдар менен кошо аралашып калышты. Семейный врач дейт, семейный врач деген. Бул Всемирный банк атайын талкалады. Биздин система здравоохранения Советтер Союзунда өтө күчтүү болчу. Илгерки чумага каршы чума менен күрөшкөн ушундай катоорлар менен күрөшүп жоготкон ушундайлар бар. Азыр болсо семейный врач первый очередь жана азыр участковый врач иштечи мурун азыр. Семейный врачтарды вперед деп түртүп ишти алар подворный обход жасайбыз деп канчасы ушундан өлүштү. Ошон үчүн азыр жана семейный врачка киши барбайт. Айлыгы аз, жазуулары көп. Эптеп эле жазып отуруш керек, көбүнчө жазып отуруп. Анан министрлерден айта албайт экенмин. Жанагы ушуну допускать эткен министрди талкалаш керек. Ушуну допускать эткен министр. Андан кийинкилерин айта албайм. Андан кийинкиси иштеп атат го. Сабажан иштеп атат. Жаңы ооруп чыккан любой жерде. Тенем премьер-министр Россия деле ооруду. Ооруп, адам ооруп, мына чыктан азыр иштеп атат. Ал кичине бир айга жарым ай чыкпай калса эле ал акча жумушуна чыгып иштеп атат.